Sağın dostlar, ARB.com media portalının görüşleri bugün mega Sağın dostlar, ARB.com media portalının görüşleri bugün mega yıldızlar Nurlan Asip менен Асыл Кадырбекованын жеке концерти болмокчу. Бүгүн спорт сарайынын алдында элдин өзүңүздөр көрүп тургандай эл көп. Анда эмесе биз менен бирге болуңуздар. Биз баарын чагылдырып беребиз. Саламатсызбы? Бүгүнкү Нурлан Асип менен Асыл Кадырбекованын Sağın dostlar, ARB.com media portalının görüşleri bugün mega yıldızlar Nurlan Asip менен Асыл Кадырбекованын жеке концерти болмокчу. Бүгүн спорт сарайынын алдында элдин өзүңүздөр көрүп тургандай эл көп. Анда эмесе биз менен бирге болуңуздар. Биз баарын чагылдырып беребиз. Саламатсызбы? Бүгүнкү Нурлан Асип менен Асыл Кадырбекованын концертин эмнени күтүп турасыз? Biz аябай эл ушунчалык көп келип атат. Аябай толкундануу менен келдик. Аябай жакшы сонун концертти көрөбүз деп турабыз. Маанайыбыз аябай жакшы. Асыл Кадырбекова менен Нурлан Асип баш кошкондо аябай кубандыңыздарбы? Биз аябай кубанып, бардыгыбыз аябай кубанып, экөөнү аябай бактылуу жашоо каалайбыз. Жана Асыл Кадырбекованын концертине кимдер менен келдиңиздер? Бүгін Нурлан Асиптин концертин көргөнү мен неберелерим менен келдим. Нурлан Асип Асел экөө бактылуу болсун. Менин жердешим болот. Асел. Бак каалайм. Ар кимдин баласы Нурлан Асиптей болуп акылдуу, эстүү, элдин ишенимине кирген элдин баласы болгон ар ким эле каалайт го, күчөй берет. Бактылуу болушун, ата энелерине күйүмдүү болсун, эл журтун сыйлаган, кыргыздын алдыңкы жаштарынан болсун каалайм. Өзүңүздөр көргөндөй эле биздин жылдыздардын көрүүчүлөр айыптан көп экен. Өзүңүздөр байкасаңыздар болот. Дээрлик спорт сарайынын баардыгы элге толду. Бирок ага карабастан дагы элдер келип жатат. Sağın dostlar, ARB.com media portalının görüşleri. Assalamu alaikum qadırman Kırgız jurtubuz. Assalamu alaikum agayın tuğandar. Manayımızlar qanday? Arkamızlar agayın tuğandar. Alız yakından gelgen meymanlar. Süyüklü kudardağıylar. Bugün Kırgız jurtçuluğunda çok bayram bolup otur. İçindeki mamleket bolgon, içindeki bir büyüğüne jaralып otur. Mına şu büyüğünün çamarağı büyük olsun degen ak tilekler menen, sizlerge okşogan altın insanlar menen bugün en жылдын mıқты üylönü ülkü toyun ötkөрөлүp turabız. Andıktan barыңыздарды бүгүнкү ак тоюбузга кош келиңиздер дейли. Bugün çılgında çok bayram, çok saltanat. Sebebi Kırgızımыздın en yıldızlı eki jaşı kolgarmашып, жаңы күндүк көтөрүп, жаңы пайдалуулукта отурган мезгили. Кымбаттуу конокторор, кымбаттуу Кыргызстандын 7 дуанынан чогулган меймандар, бүгүнкү кечедеги ар бир кол чабыңыздарды, бүгүнкү кечедеги ар бир көтөрүлгү маанайыңыздарды, бүгүн сапарга аттанып отурган жаштарга берген ак батаңыздар, айткан ак тилегиңиздер деп баалайбыз. Бар болуңуздар! Mına şu жылдын mıқты üylönü ülpet toyundağı, жылдын en sulu yaşların tosu alууга çakıram. Atayın ağrıçe kiygen apalarımız, çaçlasın kamdap eki çette bütüp turgan uçuru. Sizlerge gelin жүгүнүп kirsin, alka
2 жашты ордубуздан туруп өзгөчө бир кол чабуулар менен өзгөчө жан дүйнөбүздөн чыккан аруу тилек жакшы ой сөзүбүз менен ата бабамдан калган салттуулар жар айтып спорт ордосунун сахнасына чакырабыз. Кымбаттуу коноктор, меймандар, алдыңыздарда бүгүнкү тоюбуздун ардактуу себепкерлери Нурлан менен Асел. Aqjo'toy kelinglar bizga qo'shilinglar. Mutlu kechingizlar bilan to'yingiz bo'lsin. Alaqachon 2 yoshli qo'zg'alinglar. Özgürlüğün öyle olsun başım. Kondurun karmak kaya. Bakayım. Gelini de geçerken çıkarmak istedim olmasında. Ошунчалык күтүүсү болуп, чынында биз Нурлан менен Асел үйлөндү дегенде, үйлөнөт экен деген укканда чыгармачыл адам катар, кесиптеш катар аябай кубанганбыз. Себеби буга чейинки дагы биз Нурлан менен Асел менен болгон мамилебиз аябай жакын болгон. Ага ини катары, чыгармачыл адамдар, мээнеткеч, эмгекчил адам катары биз аябай сыйлачубуз. Жүрүм-туруму боюнча, адамга кылган мамилеси, тарбиясы боюнча. Анан биз үчүн күтүүсүз болду чынында эле. Үйлөнгөндөн кийин Нурлан чалып ушундай биз сиздерди өкүл апа коелу деген чечимди кабыл алып атабыз. Кандай карайсыз дегенде биз чоң сыймык менен кабыл алдык. Аны эмесе делайым айсаңыз, өкүл апанын милдеттери кандай болот? Эми Кудай буйрса ошо кызыбызга, балдарыбызга жакшы тарбия берип, туура жол көрсөтүп, Кудай буйрса жакшы талим тарбия берген жакка буйрса ошол.
Саламатсызбы Аселже, биринчиден чын жүрөктөн куттуктайм. Бүтүн Кыргызстан күткөндөй тилегибиз ишке ашты деп ойлойм. Сизге алгачкы эле суроом, бүгүнкү концерт кандай болуп жатат? Эми эле башталды концерт, сонун башталып жатат. Бизге абдан жагып атат. Абдан даярданганбыз, күнү түнү уктабай чуркап, буйруса эң негизгиси эле элге жакса болду. Сөзсүз түрдө кемчиликтер болот. Адам болгонубуздан кийин, бирок баарына кемчиликтер болсо кечирим сурайм. Бирок аракет кылдык аябай. Чоң рахмат. Андан эмесе сиздин сүрөттөрүңүздү биз көрүп атабыз Instagramдан, башка социалдык тармактардан. Баягы кадимки эле айылдагы келиндердей болуп эле ичеги жууп, ошолор кандай оор бекен же жеңил эле болду сиз үчүн? Ар бир кызды апа ушинтип тарбияласа керек. Эмне дегенде апам кичинекейимден эле айтат эле, сен бирөөнүн бүлөсүсүң. Ошондуктан азыр жашап аткан үйүм бул менин чужой үй эмес, бул менин үйүм, менин ата энем. Ошондуктан уят кылбай аракет кылып жатам. Сизге токтогул жергеси жактыбы? Токтогулга бара элекпиз, буйруса барабыз. Саламатсызбы Нурлан эке. Биринчиден куттуктайм сиздерди. Бактылуу болуңуздар. Бүтүн Кыргызстан күткөн тилегибиз ишке ашты деп ойлойм. Ошондой эле биз сизге биринчи суроо, ошол бүгүнкү концерт кандай өтүп жатат? Ойдогудай болуп жатабы деги? О концерт мен оюнчу жакшы деңгээлде болот деп ойлойм. Элди маанай абдан сонун. Биз дагы ушунча даярдык көрүп аракет кылганбыз. Буйруса эң негизгиси сонун болуп атат. Жакшы. Анда акыркы суроом ошо Урмат агабызды жана Неле эжебизди эмне үчүн өкүлөт кылып тандадыңыздар? Урмат байкени мен көптөн бери тааныйм. Аябай оор басырыктуу Урмат атабыз, өкүл атабыз айтайын. Ошондуктан мен мага көп жакшы советтерин айтат. Ошондуктан бир ичимде жакшы ниет кылып койдум эле. Бул бардыгына жакты. Биздин ата энелерибизге бардыгы колдошту. Сунуш кылганда албетте бизди колдоп эме кылышты. Биз абдан кубанычтуу болдук. Рахмат деп айтам. Анда акыркы суроом, Асел жеңемизди көргөндө ойлодуңуз беле ушул өмүрлүк жубайым болуп калат деп? Биринчи көргөндө? Биринчи көргөндө анчалык деңгээлде болбоду, бирок кийин сүйлөшүп келгенде мен уже аны жубайым катары элестете баштагам.